Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошол ааламдан берилген эле аты кут. Кут берүүсү. Кудуреттүү улуу табылга деп айтсак болот. Же болбосо ошо кыргызга адамзат үчүн түшкөн бир кут. Кут өзү бул кут ай. Кудайдын аталышы ошо кут экен да чын эле кут ай. Ошо кут ой болсо, анан сени кут ай, Кудай бизде мындай түшүнүкчө. Сенин оюңда кут болсо, анан Кудай же аалам байырлайт. Ошондуктан кут же болбосо чындык берүүсү. Мына өткөн эфирлерде баарыңыздарга белгилүү ошо кыргызга илим түшкөнүн, кыргызга бир Кудайдан бир кудурет берилгенин, кыргыз үчүн, адамзат үчүн, мына ушунун баарын биз айтып келебиз. Көп адамдар кабардар болуп калды. Керек болсо ушул Англиядан, Америкада дагы ошо кыргыз жарандары ошо кечээки эфирден кийин рахмат айтып, биз ошо Англияда, Америкада бекер жүрбөппүз да мигрант болуп. Биз ушул жактагы элди, ушул улуттарды биз улуулукка калыптандыра турбайбызбы? Чындап эле ошо кыргыз жергесине барганда биздин иш жүрбөй калат. Анан ушул сыртка келгенге туура келет. Көрсө кыз болуп жаралганыбыздын, сыртта жүргөнүбүздүн дагы бекер эмес турбайбы дешип калды да. Мына түшүнүп атат ушунчалык. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен ошо өткөн эфирде айтып бердим эле, ошо кут боюнча. Эми улуу чындыкты эч качан жашырбаш керек. Керек болсо ошо бирөөнүн түшүнөн сабак ал дейт да. Бирөөнүн мүнөзүнөн сабак ал, бирөөнүн түшүнүгүнөн сабак ал делет. Анысы кандай? Ооба, мен ушу 4 жашыман баштап кичине мындай курсагым ач болуп калса, мындай азыркы тили менен айтканда кысылып калсам же ошо бир тил уксам же ыйлап калсам эле анан мындай ооруп калчу элем. Кадимкидей эле температура болуп, жайдын күнбү, кыштын күнбү, ошол эле күнү. Анан ошо төшөккө жатып калганда ошо көзүмө көрүнүш көрүнүп, анан ошол түндөрү эчтеке ичпей ушу суткалап, анан мени тайэжем багып чоңойткон. Ошо тайэжем турмуштун ар кандай бир сыноолорунан өткөн, кайраттуу. Тайэжем бүтүп кетип, ошол 5 балага эне да болгон, ата да болгон илгери жокчулук убакытта. Керек болсо ошо согуштун да запкыларын көргөн адамдар эле. Анан ич деп ошо оозума өлүп калбасын деп анан ошо кымыран куюп берип, алып келип кармап отуруп алып ичирип, ошо чоңоюп 6-7 окуп калганга чейин деле. Анан көрсө ошол азыр ойлосом энергиям менен телом жуурулуш экен деп ойлойм да ошо кезде. Анан ошо кезде көрүнүш көрүп, анан ошо азыр ойлосом манас ата экен деп ойлойм. Анан алып кетем деп атат деп эле анан көрүнөт да мага. Анан алар караса эле көрүнбөйт. Ошо жакшы болгуча бир 2-3 күн жанымды аңдып, ийригин ийип отурчу эле. Ошо ойлосом аябай акыл эстүү, далайды көргөн бир керемет адамдар экен ошол энебиз деп ойлоп калам. Анан түнү менен көл шал болуп тердеп, анан түнчүндө кийим которчу элем. Эс тартып калган өзүм, ага чейин ошол энем. Ошо эмне кийип жатсам ошону тердеп былчылдап, анан көрсө ошол
тазалануу жүрчү экен, нурдануу жүрчү экен деп азыр ойлойм да. Анан көрсө ошол кийин Алайга барганда ушу илим мага өтүп аткан кезде ошо Алайдан чыккан касиеттүү Зульфия айтты да, Арыстан Алай бул атасы жөн эле бир шылтоо экен, бул нурдан жаралган адам экен, энергиядан жаралыптыр, атасы жөн эле бир шылтоо экен деп. Анан жанагы Библияда деле бар дейт го, Иса пайгамбар кайра келет экен деген. Иса пайгамбар эми нурда, Айкөл Манаста да бар экен. Ошол күндүгө чыксаң, сенин боюңда боюңда бала пайда болот деп. Ошол көктөн ата журт атасы боюнча же болбосо ошол Түмөн ата боюнча берилгенде, Алмамет ата боюнча берилгенде деп айтсак болот. Мына ошентип урматтуулуу журтум, ооба ошентип түш аян көрүп баштадым. Мына ошонун баары эле сабак экен. Ошон үчүн сиздер да ошо бала кезиңизден беркинин баарына бир сара эсеп салыш керек экен. Көргөн күнүңүздү. Мына бул жерде ааламда мынтип берилет. Адам канчалык сыноодон көп өтсө, ошол адамдын тыеласы кубулганга, ошо арбай сыпаткабы, улуулук сыпаткабы жөндөмдүү болот депчи, кубулганга. Анан ошо сыноодон өткөн болсоңуз, турмуштун ар кандай кырынан, сырынан ошо өзүңүздү басынтып, мен ушунча кордук көрдүм дебей, ошо жесирмин дебей, жетиммин дебей, тетирсинче ошо мен дагы сыноодон өткөн турбаймбы, ошо Арыстан Алай сыяктуу деп мындай өзүңүздү таразаласаңыз болот. Мына ошентип анан түшүмдө 2000-жылдан кийин анан түшүмдө баягы кут түштү болуп, анан ошо кут түшүп атканда дасторкон салына элек этти күтүп калгандагыдай адамдар отуруп болсо, ошо мен ойлопмун, ошо кандай адам болду экен деп, кийин ойлосом ошо Бакай ата экен деп түшүнүп калдым. Анан маңдайымда ошо киши отурган экен. Анан дагы мындай эркек кишилер. Анан кут түштүү болуп эле ошо бир линия менен чагылган чырт дегенде из түшкөндөй эле. Анан көк линия түшүп, анан түшүп аткан кезде караганга болбойт экен, башымды мынтип турдум эмдигиче. Эсимде. Анан ак көк эле мындай болгон булут түштү. Анан ушу кут деген ушул деп эле анан эле баягы моундай чоң булут кичине мындай кучактап алгандай болуп калды, көтөрүлүп. Сеники тур карма деди. Анан мен туруп кармап, ошондон кийин ушул иш башталган. Анан ушул ак булут жөнүндө айтсам, ааламдан берилген бул баарыбызга, көп адам дагы түш көрүшү мүмкүн бул ак булут жөнүндө. Ааламдан берилет. Булут бул бурулуш жасоочу күч деп. Чын эле булут болуп не болуп атат? Жамгыр төгүп атат көп жерде. Булут керек болсо ошо күндү тозуп калып атат. Анан ошол Алайга барганда дагы ошол илим өтө элек кезде кандайдыр бир ошол бир таанышуу, табышуу анталып аткан кезде ошо Зульфия дагы байланышында айтты эле. Чыңгызханды ак булут колдоп жүрсө, жүлөмө күч болсо, Арыстан Алай ак булуттун үстүндө жүрөт экен деп мындай өздөрүнүн көрүнүшүн анан түшүнсөк түшүнбөсөк да жазып кое берчү элем. Анан ошол кийин Темирбек Токтогазиев айтты, эми ал Манасты көп кырын окуган, иликтеген, көп салыштырган адамдан. Анан ошол киши да айтты, Манас ата ошо кутту бекиттеп Бакай атага бериптир дейт. Кут ошо булут экен деп айтты да Темирбек агай. Анан мезгили келгенде бирөөгө бересиң деп деп. Анан ошо булутту алып барып Бакай ата булакка бекиткен экен деп ошол Манаста ошо көп иликтеген киши Темирбек агай айтты ошондой деп. Анан муну менен эмне айткым келет? Ошо кыргызга
кут түшкөнүн. Анан ошо Алайга барганда дагы мен ошо кут кармагандайын, анан Алайга баргам. Анан ошол жерде эми аппарат, жогорку мындай кызмат кылган, аалам менен байланышкан адамдар дагы анан ошо Алайга кут түшүптүр, куттун далили Арстан Алай экен деди. Ансагандай ошо Кыргызга чындап кут түштү. Кыргызга энергия түштү. Анан Зүлфия дагы ошол булактын көзүнөн булутту көрүп атпайбы? Кайрачы баягы Бакай ата булутту булакка бекитиптир дегендей. Анан бул жерге булут түшпөш керек эле деп ынтип караса, анан булуттан анан ак саргыл түстөгү баягы булут адамга айланып, анан мен адам атаңмын, 3 күндөн кийин 11-де келем деп, анан көздөн кайын болуп, булут да жок, адам ата да көрүнбөй, нурга айланып кеткендей. Ошондуктан кыргыз шамалды сөкпө, жамгырды сөкпө, ошо Кытайлар деле, калмактар деле кыргызды бурут деп атпайбы? Мисалы монгол дегендей, бүгүн монгол деп атылса, убагында монгол болуп атпайбы? Ошол сыяктуу мүмкүн дагы ушул кыргыз ак булуттай адамзат үчүн кут, ак булуттай адамзат үчүн ак, адамзат үчүн ак булутка окшош бийик бир керемет касиети бар десек болот. Өзүңүздөрдү бошотуп, эркин сезип, ошо ааламдык сабак убагында Арстан Алай сүйлөп атканда, Арстан Алай ушу теңирден буйрулган адам болгондуктан, ааламдан буйрулган адам болгондуктан, атайын эле адамзат үчүн келгендиктен энергия өтөт сиздерге. Мына бизге көпчүлүк улуу кишилер көп чалат, ошол энергия өттү, кадимкидей сезилди, айыгып атабыз, карайлап эле туруп калдык эле, үмүтүбүз үзүлдү эле. Ошо сиздин энергияңыз менен жашап атабыз, кадимкидей эле айыктык, турдук, кулагымды операция кылды, көзүмдү операция кылды, бутумду операция кылды дешип эле өздөрү бир сезип ушундай. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен үчүн да жеңил эмес ушул улуу кызматты алып кетиш, алып барыш, дагы канча өмүр бар астыда. Адамзатты оңдоп чыгыш, кыргыз тукумун коргоп чыгыш, колдоп чыгыш. Бул мактаныч эмес, бул бирок ошо адамдын колунан келбесе мындай кызматты бербейт эле деген гана менде бир девиз, ошо ичимде девиз, принцип, ишенич гана мени сактайт да. Ошондуктан Арстан Алай ок, ось, асман, жер, аалам, булут, адамзат, табият айлана турган периштелер, арбайлар. Мына мен сүйлөп атканда, назар салып атканда сиздерге кызмат кылат. Өзүңүздөрдү бошотуп, ушу сабак аябай маани берип, бир 4 сабак, 5 сабак калды ушул айдын аягына чейин. Ошо болушун жөнөкөйлөштүрүп, ошо болгон энергияны сиздерге өткөрүп берейин, кызматыңыздарды өткөрүп берейин. Арстан Алай эле жалгыз жүрбөш керек да. Эми баягы тамак тамыры бутагы чоңойду дегендей эл кызмат кылыш керек. Эл кызмат кылып баштады, элчилер көбөйдү. Ошол кыргыздар ойгонду, көп адам калыптанды, көп адам эскичиликтен чыкты. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бүгүн да ошо бир чоң жаңылыктарды сиздерге ачып берем. Чоң чындыкты ачып берем. Ошондуктан келиңиздер ошо баардык дүйнөгө бурулуш кыла турган булут сымал болуңуздар. Баардык дүйнөгө ошол влиять эте алган дегендей улуу күчтөрдүн ордун аткарган бурут болуп алыңыздар.